кызматчы алгандан дагы жакшыраак бир нерсе үйрөтөйүнбү сага деди. Төшөккө барып жатар кезде, эс алганга даярданып жатканыңда 33 жолу субханаллах деп, 33 жолу алхамдулиллах сөзүн жана 34 жолу Аллаху акбар сөзүн айткан. Фазалика миатун. Мына ушинтсең 100 болот дагы хайрул лаки минал хадим. Сага кызматчыдан да жакшыраак дейт. Бул жерде эмне айтылып атат? Кызматчы адам баласына бир материалдык жактан жардам берет. Бул жерде айтылган зикирлер адам баласына моралдык жактан күч тартуулайт. Маселе жардамчынын бар жоктугунда эмес, адамдын өзү жан дүнүйөсү күчтүү болуусунда. Ошол үчүн кечинде жан дүнүйөңө азык болгон Аллахты мактап, аруулап, Аллахтын улуулуктугун баяндап туруп 100 жолу. Андан кийин эс алгын, сен кызматчыга дагы муктаж болбой тургандай күчтүү болуп каласың деди. Анан хадистин уландысында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ва иза саллайти салата субхи факули". Таң атканда багымдат намазын окуп бүтөр замат мынтип айткан: "Ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лах, лахул мулку ва лахул хамду юхи ва юмит, биядихил хайр ва хуа аля кулли шайин кадир". Эске ала турган нерсе зикирлер канча сөздөн турган, кайсыл зикир, канча